бул жактары чип кетет экен дагы. Андан кийин уйларга болбой калат экен, жыгылып берет экен да. Бул азыр арык мезгили болгон болсо, бирок базардагы эң баягы багылган букалардан дагы семизирак экен да булар. Чындыгында андан да. Ошондой. Ооба. Мен тартып жүрөм да нег чындыгында. Анан мен базарда дагы мынчалык семиз мал көрө элекмин буканычы. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, амансыздарбы? Бүгүн число 12 июль 2025 жыл. Туугандар, сиздерге бир өтө бир өзгөчө букаларды кармаган Мухаммед деген акам үйүнө келдим. Бул акам баарыңыздар жакшы таанышсыздар. Адрес Ош областы, Ноокат району, Кыргыз Ата Өлөкпөт Борко деген айылда. Туугандар, мына Дарбазадан бартадан киргенде эле мына ушул эмесин жазып коюптур. Асыл төл фермерлик чарбасы деп. Күнгө чыгып жакшы көрмөй калышат. Мына туугандар. Таза кандуу, бельгийский дейт, швейц дейт. Мындай букалар базарда жок туугандар. Азыр буюрса жанынан кирип, бойлорун көрүп, ушул эки бука сатылат экен. Жакшы көрүп туугандар, лайк, комментарий калтырып коюңуздар. Мындай букалар негизи чындыгында базарда жок. Мен өзүм дагы телефондо эле көрөт элем букаларды. Азыр насып кылып живой көрөм. Чындыгында өтө чоң букалар экен. Мен мындай букаларды базарда көрө элекмин. Мен өзүм базарда ар дайым букаларды тартып чыгарып жүрөм. Эң чоң бука дагы бул жерде эң кичине бука менен тең экен да, чындыгындачы. Буюрса, мына кирип келип калдык. Мына туугандар, ушул мына биринчи букабыз. Bunun parodası belgisi деген екен. Мұхаммедкен өзіне дағы сөзді берейлі. Ассалаумалейкум. Жақсы беке? Насызбы? Жақсы жүресіз бе? Кел жолдар. Бұқалар бағып атасыз бұйырса? Бұқаларды бағып атам. Машалла. Биздин чарба Асыл төл фермерлик чарбасы деп аталат негизинен. Эмнеге антип койдум? Себеби дегенде асыл тукумдуу сүт жана эт багытындагы букалар менен мына элдин чарба уйларын асылдандыруу иштерин жүргүзөбүз. Ошондуктан асыл төл деп айттык. Фермерлик чарба түзгөнбүз. Буюрса ушундай Европанын таза кандуу букаларын кармап, ушуларды элдердин малына колдонуп атабыз да. Бул бука бельгийская голубая деп коет. Породасы ушундай. Бул жалаң эт багытында. Таза этке бул, а? Таза этке да. Анан кийин булардын өзгөчөлүгү аябай булчуңдуу келет. Көрүнүшүнөн көрүнүп турат. Буларда башка породалардан айырмасы бул жерде бакында карчыга деп коебуз го. Карчыгасы чыгып турат да. Анан кийин саны аябай булчуңдар чыгып турат экен, а? Анан бизде азыр чарба уйлары негизинен бакындай ит көчүк деп коебуз. Аябай кууш келип бакындай неме эт албайт экен да. Канча баксаң дагы ит чыкпайт да. Булардыкы негизинен табияттан ушундай эт багытында чыккандыктан булар эттүү келет да, жегендери жууп, аябай эттүү болот. Анан ушуларды чарба уйларга колдонсок, негизинен бакындай атасын татпаса дагы, бирок салыштырмалуу кыйла бакындай оңдолот да. Селекция иши негизинен жакшы, аябай жакшы. Бул таза кан дегенибиздин себеби бунун энеси дагы Бельгийка да. Бельгиянын биркасы менен торпогунда алып келинген 3 айлыгында. Андан кийин ошол чоңойгондо жасалма кубут менен ушуну койдурганбыз, ушул түшкөн. Таза болуп түшүп турат да? Ооба, таза түшкөн. Мунун атасы аябай мындай Европада, Ирландияда атактуу
бука болгон экен, бакындай көргөзмөлөргө чыгып, сыйлыктарды алган. Андан кийин бул азыр багууда эмес, негизинен дежурный деп коебуз булар. Азыр кызматта да. кызматта уйлар эме эле, Уйларга элдин коебуз. уйларына. Элдин уюна коебуз. Ошон үчүн бул арык. Бул азыр арык эң кармайбыз. арык мезгилиндеги турган убакыт, Арык мезгилиндегиси. Машалла. Азыр жем берилбейт. Бул жем берсең, бул жактары чип кетет экен дагы. Андан кийин уйларга болбой калат экен, жыгылып берет экен да. Бул азыр арык мезгили болгон болсо, бирок базардагы эң баягы багылган букалардан дагы семизирак экен да булар. Чындыгында ошондой. Мен тартып жүрөм да, нег чындыгында. Анан мен базарда дагы мынчалык семиз мал көрө элекмин буканычы. Бул ушул элдин малы, торпоктору, булардын торпоктору мындай сандары жакшы, мындай неме түшөт. Андан кийин карчыга далдары кең ушундай болот. Азыр бунун жашы кандай болуп калды? Канча жашта бул? Азыр 2 жаш. 2 жашта. Кличкасы Барон. Барон деген. Барон деген кличкасы. Барон деген. Кличка Барон. Мындай мүнөзү кандай, мындай жооштугу? Мүнөзү Жоош эле келеби экен негизи? жоош эле келет. Негизинен бакында породалар жоош келет. Анан бирок бакындай уй келгенде агрессивный болуп калат. Бакында алдына адам жолотпойт, бирок кош десең кетет ары элечи. Көп эле бакындай сүзгөк эме эмес. Ал эми эркектик табигый мүнөз да алчы. Бунун баасы кандай болот? Чекелишим бадабы? Муну негизинен коюп атканбыз. Азыр эми мындай акча керек болуп стройка кылып атам, ошон үчүн сатсамбы деген ойдомун. Баасы келишим баа деп эле коеюн. Анан телефон номурду силерге берем, ошону экранга койсоңор. Келишим баада. Керектүү адамдар чалат да. Эгер ким кызыккан болсо, апарып кайра мына ушул Мухаммедкенин ишин улантсаңыздар болот. Чындыгында. Кайрадан коюп туруп, ушуну улантып нерсе болот да. Булар гарантиялуу таза. Бул биринчи букабыз буйруса, бүтү эми экинчисин чыгарабыз эми. Биринчи поколение дагы эмес да. Бул энеси дагы, атасы дагы таза буларчы. Анан буларды чарба уйларга койсоң, биринчи поколение белгестер түшөт да. Белгесчи, белгика түшөт. Түшүнүктүү. Азыр булардын былтыр койгонмун торпогунда. Азыр мыкты төлдөрдү берип атат да. Азыр жайлоодо да жүрүшөт азыр. Бирок бардыгыныкы көрсөткүч жакшы. Азыр сизде эми баары таанып калды. Мына общий Кыргызстан бойдо эле. Азырдан Нокаттагы мисалы кайсыл жактардан келет эми уйларын алып келип, ушундай күчтүү эме бугалар бар экен деп, эң алыс кайерге чейин келди үйүңүзгө? Мына Нокаттагылар бардык эле тааныды. Нокаттын бул бурчунан чейин толук эле келет. Анан кийин негизинен Каракулжадан келип атышты, Өзгөндөн келип атты, Арабандан келип атты, Кадамжай Баткенден алып келип атты, Кызылкиядан алып келип атат. Эми азыр эл сандан сапатка ошондой болуп калды эми чындыгында эле. Анан кийин жанагындай полукровторду койбой таза издешет экен да адамчы. Туура. Кичине акча кетсе дагы таза издеп неме болушат да. Анан алыстан келгендерге негизинен акы алынбайт, жөн эле. Жөн эле Коюлат да. Нокаттын ичине акча алынат. Бул жемже неме болот. Мында өзүнүн да расходу бар дем. Бул живой тирүү организм. Бул жедириш керек. Мына экинчи букабыз туугандар. Мухаммедке бунун породасы кандай? Бунун породасы лимузин. Бул да таза эт багытында. Бул азыр жашы 10 айлык. 10 айлыкпы бул? 10 айлык. Торпок экен да? Торпок. 10 айлык торпок. Элдин малына коюлуп атат. Бул дагы азыр 100 малды карап койгон. Жакшы экен да бул, эгер 10 айлык болгон болсо. Бул дагы чоңойот тең, Бул дагы чоңойот. Булар дагы азыр өзүнүн табигый немесинде, бул багууда эмес. Азыр жемге коюлу элек. Бул ошондой эт багытындабы же булар сүт багытындабы негизи? Эт багытында. Булар да вообще эт багытында. Андан кийин бирок булардын энелери, булардын ургачылары дагы 15 литрге чейин сүт берип атат деп уктум да. Сен алгандарчы. Аябай жоош келет. Мына вообще эле жоош да. Жоош экен чындыгында. Анан кармаганга кой. Анан парода багыш керек ошо. Бул 10 айлык болгон болсо
Бул дагы чоң эт анда бул. Ооба. Ошо базардагы эң багылган букаларда экен да ушул. Мынакей ушул. Булар ошондой, ооба. Чындыгында. Бул Жамбаштар дагы өтө чоң экен ама. мисалы көпчүлүк эле букаларды багып туруп анан кийин баягындай неме коет да. Тартат же башка кылат. Буларды наоборот арыктатып туруш керек. Себеби булар рабочий формада болуш керек, спортивный формада болуш керек, чарчабаш керек, физический неме болуш керек да. Анан буларга жем берип, же болбосо аз кыймыл болгон болсо, булар жакшы кызмат кыла албай калат да. Булар азыр спортивный формадагысы. Булар дең а? Ооба. Жоош экен буну. Кличкасы Вандам. Вандам. Вандам деп ошол Бишкектегилер шантип коюшкан. Вандам биз коюп койдук, кличкасы Вандам. Вандамда экен деген. Торпок экен да, бул ан торпок. Ооба. Анан бизде Жодорбек мындай да. Көпчүлүгү экстерьер деп коебуз. Экстерьер деген мындай неменин буканын же болбосо кочкордун сырткы көрүнүшү да. Мисалы формасы башка айтканда. Ошонун ар бир немесинин экстерьер болот. Мына башынын жайгашы, мына тамагы түшүп турат. Анан канчалык этке жакын болсо, ошончолук баш кичине болот. Кулактары кичине болот. Анан кийин бою андай болбойт, бийигирээк болбойт, бирок жапысыраак болот го, бирок этти мощный берет. Этке жакшы экен да бул негизи главный, а? Анан булардын канында баягы сандар менен канча канын чыгышы, булардын канында белгиси бар да. Болду, туура эле. Буда 3 кан бар. Бунун өзүнүн чыгыш немеси боюнча Франциядан чыккан. Негизи астын негизи да. Бул 3 парадан келип чыккан да. Французский местный и плюс неме? Аквитанская порода местная и бельгийская голубая. Ушул 3 парадан үчөөнөн чыккан ушул. Чында ончомчамда карасаң бельгийге окшоп кетет экен, а, жамбаштар аркалары. Ооба. Бул дагы азыр арыктаткан убагында спортивный формада. Биз наоборот алке мал келбей калган учурда бастырып, ушундай суутуп турабыз да. Нелерге дең, а? Буларда ашыкча эт деген май дегендер болбойт. Көп семирип кетсе болбой калат да, а? Ооба. Уйдарга секире албай калат. Бул ошондо сатылбай бул. Жок, бул сатылбайт. Бул үйдө отурган рабочий, а? 10 айлык. Кудай буйрса, быйыл дагы келерге дагы иштетебиз булардычы. Себеби жаш мезгилден албасаң, булар аябай тез чоңойт экен дагы, тез эле жарабай калат экен, чоңоюп кетип, биздин чарба уйларга кылбай калат экен да. Мүнөзү өтө жоош экен. Оор, аябай оор. Шунда тактым. Азыр элге уйларга коюлуп аткан бука ушул. Анан берки жанагы белгиестер коюлуп атат. Анын швистер азыр чоңоюп кетип коюлбай калды. Азыр швист ачат. Швист ачып чыгат буйруса. Буйруса экинчи букабыз сатууга чыккан букабыз мына ушул экинчи. Мына туугандар, машалла. Мухаммедке баягы ушул эме ушулбу? Швист дегениңиз? Ушул швист порода ушул. Жашы 3 жаш. Кличкасы Му. Аябай таза кандуу бул дагы. Немелерден бери бар, документтер менен бар. Азыр эми документте 11 атасы түшкөн. Бизде али 1-4 поколение деп коебуз го. Төрткөчө мунуку 11 атасы бар да. 11. Анан азыр аябай немесинде көп малы көптөр алып келип искусственное осеменение кылып иштетсе болот да. Чарбаларчы. Мыкты немелерди берет, торпактарды берет да. Азыр булчу Жодорбек. 1,5 миң уйга карады да. Налбы? 1,5 миң уйду карады уже. Ооба, меники регистрация. Ар бир жазып коём дең, а?
ошолорго жазылат себеби. Ошондо бул азыр эми багылбай эле турган уй экен да, буга кеткен да. Рабочий уй кетсе, качырса болот азыр. Аябай жоош. Буга ылайык уй жок болсо керек дейм. Мен оюмча бул чоңоюп кетиптир бул. Таза кан деген ушулар да. Бул онча аттан чоң экен да бул. Бунун бою канча чыгат? Бою 1.60, 1.65 чыкса керек. 1.60. 1.60 деп коелу а? 1.60 плюс. Плюс да бирок 1.65 да чыгып калат да. Мен мында жанына барсам. Так, Бул азыр чукурда турат да. Булар азыр багууда эмес, атайын баккан эмесмин. Бул баксаң чоңоюп келип этке кетип калат деп. Бул жоош экен да, бул да өтө эле. Эми ченегин эми өзүң менен. Бунун баасын кандай алабыз же? Келишим барбы? Келишим түрдө. Бул дагы сатылбайт эле негизичи. Баа стройка болуп аткандыктан сататам да. Анан көп эле жетилип калып, ошон үчүн сататат да, малдара коюлбай калып кетиши мүмкүн да. Наоборот, азыр өтө тукум берчү малына эми келди. 3 жаш болгон болсо, 3 жаш болду. эң күчүндө экен да. Аябай күчүндө. Наоборот, мыкты төлдөрдү бере турган малына келди да. Базарда мен мынчалык чоң буканы неге чындыгында көрө элекмин. Мына эле көбүнчөлүк болушу мүмкүн го, бирок мынчалык чоң бука жок да. Бул эми аз канча вес чыгышы мүмкүн эми мына өзүңүздүн чамагыңыз? Билбейм эми тоннадан ашса керек. Бул 10 айлыгында алып келгем. Ошол 425 килограмм эле да. 10 айлыгындабы? 10 айлыгында. Документте ошондой да. Онда азыр бул тоннан ары экен буйруса? Международный категория бар да, асыл тукумдучу. Ошондо бакындай элитный немен алганда 93% таза чыккан да. Каны деңе таза болуп. Международный өзүнүн бакында асыл тукум немене чыгартылган параметр формуласы бар. Международный категорияда. Жоош экен эми чындыгында бул дагы. Башка букаларга окшоп чоктонбойт го бул. Эми бакканда сасын чоңоюп берет эле, бакпадым да. Бул маркетин караш үчүн мен кадимгидей эле бир астыга шат коюш керек экен да буга. Бирок жакшы, Алла разы болсун. Ушунча таза кандуу букаларды алып келип эл кызматында экенсиз. Бул сүт багытында да? Сүт багытына шуну коюп атабыз азыр. Сүт багытында хела бир топ чарба уйларын улучшение кылып атабыз да. Туугандар, кимге кызык болсо, мына Мухаммедке номерин экран бетине калтырабыз. Өзүңүздөр дагы чалып же келип, живой келип көрүңүздөр дагы. Эми телефонда кандай чыгып калды. Өзүңүздөр дагы нак живой көрсөңүздөр, мына букаларды көрүп, анан баалашасыздар. Баасы келишим баада дейт. Таза кандуу, ден соолугу бардыгы жакшы экен. Бул ферманын эң мыктысын алганмын да. Фермадан дагы 200 буканын ичинен тандап алганмын. Бул Мухаммедке баары эле тааныйт, мына Кыргызстан боюнан кыйлаш эле таанып калды уже. Баары эле фермерлер тааныйт. Сиз берки эме Арашан койлордун несилеңиз? Араша. Мына көп жак тааныйтын туугандар. Өзү биологмун дагы, генетик селекционермин да. Өзүм ушундай породага аябай кызыгам. Ошол элдердин молун селекция кылып, сүт багытында, эт багытында торпокторду чыгарганга аракет кылабыз да. Себеби азыр сан эмес, азыр сапатка өтүш керек болуп атат да. Ооба. Анан баягындай касаптар дагы баягындай немени карчык алуу, сандуу, ошондой букаларды алышат экен. Салмак баскан. Азыр бүт эле таразы болуп калып, таразыга жакшы да. Туура. Булар сүткө жакшы. Туугандар, мына ушинтип буйруса видеобузду жыйынтыктайбыз. Кайсыл букка жаккан болсо чалыңыздар. Чалып сүйлөшүңүздөр. Адрести айттык, дагы бир айтып коеюн. Ош областы, Ноокат району, Кыргыз Ата айыл өкмөтү Борко деген айылда туугандар. Келип
Живой көрсеңіздер ham болады, телефонда сүйлөшсеңіздер ham болады. Бағалары келишим бағда дейді. Құрметке ушинтип буюрса видео жыйынтыктайбыз. Алла разы болсын. Ушунчалык таза букалар алып келип, эл кызматында экенсиз буюрса.